Бисмилля. Мариям, бул кайсы тамга? Фа. Абдрахман? Та. Ха, Эми ушул фа, та, ха тамгаларды, мисалы, фатаха деп ушуну башкы, ортоңку, акыркысы ушундай болуп түзүлсө, бул туура эмес. Туурабы, Мариям? Бирок туура жазылыш кандай болуш керек? Кана коюп чыкчы, Мариям. Фа. Фа. Та. Бул биринчи жазылышы, бул ортоңкусу. Түз кой, Мариям, түз. Түз кой. Ушундай болсо туура жазылат экен, Фа. Абдрахман окучу. Фатаха. Фа. Бул фнын башкы жазылышы, тынын ортоңку жазылышы. Өзүндөй кылып жазса болобу, Мариям, болбойбу? Болбойт. Болбойт. Себеби бул ортодо жазылган, Бул ханын акыркы жазылышы. Бир аз уланып түшүнүп кетет. Түз койгула, түз. Фа, та, ха. Ушул эле сөздү тафаха деп койгулачы кана. Танын башкы жазылышы мына, бул танын башкы жазылышы мындай экен. Фанын бул фанын ортоңку жазылышы. Та, фа, ханын өзүн койбойбуз, мисалы. Та, фа, ха. Жаңы биринчи эмнени жаздык? Фатаха деп жаздык, Эми та, фа, ха болду. Эми хатафа деп жазгылачы. Кана, хатафа. Көрөйлү, ханын башкысы кандай жазылат экен? Ха, та, танын ортоңку жазылышы. Хатафа. Жакшы. Окучу Абдрахман. Хатафа. Та, фа, хатафа. Хатафа. Эми могу фанын башкы, ортоңку, акыркы жазылыштарын коюп чыкчы, Мариям. Муну алабыз. Фа тамганын башкы, ортоңку жазылыштары кандай? Мына көрдүңөрбү, туугандар? Ушул фа тамганын башкы жазылышы, ортосу ушундай болот. Точкалар ордуган калат. Кана, Абдрахман, сен та тамгасын койчу. Башкы, ортоңку, акыркысын. Та. Ирети менен коебуз, Ирети менен. Түз. Та тамганын башкысы, ортоңкусу, акыркысы. Эми ха тамганын башкы, ортоңку, акыркысын. Ха, түз коебуз, Мариям. Туугандар, көрдүңөрбү? Хан мына куйругу эле алынып калат, бул жок болуп калат. Башкысы, ортоңкусу, акыркысы. Ортоңкусу ошол эле болгондо бул куйрукча мындай кийинки алдыдагы тамгага уланып кетет үчүн. Мына оңой эле ушу ар бир тамганы мисалдаса эмне болот экен, Мариям? Жеңил болот экен, Ооба. Жаттап калдыңарбы? Ооба.